Саламатсыздарбы, коллегалар? Сиздер үчүн дагы бир керектүү программалардын бири конвертер программасы. Конвертер программасы биз тааныбаган, биз түшүнбөй калган программаларды ачып берет. Мисалы ала турган болсок, бул жерде файл ачкандан онда бул түшүнүксүз болуп калган документтер болот. Ушул түшүнүксүз документтерди бизге түшүнүктүү кылып которуп бере турган программа. Көп жерлерде бар. Файлдын форматтарынан бири-бирин өткөзөт. MP3-лерде, AVI форматтарга, сүрөттөрдө бөлөк форматтарга. Ошентсе дагы азыр бизге керектүү болгон ошо Excel'да түшүнбөс, Word'да түшүнбөй калган документтерди Word'торго көрсөтүп бере турган кылып. Так, бул үчүн конвертер издейбиз. Кечиресиздер. Конвертер издейбиз. Бул жерде конвертерде бир кача программалар турат. Бул программалардын арасынан биз мындай эмблемадагы программаны табышыбыз керек. Мен бул жерде өзүмкө установка кылып койгом. Конвертио деген. Сиздер да өзүңүздөргө установка кылып алсаңыздар, абдан жакшы программа. Распознание кылат, PDF файлдерди Word'га өткөзөт, видеолорду конвертация кылат, аудио звуктарды конвертация, архивтерди ажыратат, презентацияларды бири-бирине туура келтирет. Биз ушунун ичинен конверт документти көрөбүз. Так. Мен бул жерде установка кылган болчумун. Мен сиздерге бул жактан издеш керек болчу буну. Convertio.su деген ушу. Буну ачканда атайын установка кылып ал деген версиясы чыгат бизге. Азыр бул жерде жок болуп турат. Версиясы чыгыш керек. Чыккандан кийин биз установка кылып коебуз, бизге кошулуп калат, дайым жаныңызда болот. Издебейсиз. Так, выберите файл. Перетащите сүдүрөп келип кош салсак да болот. Жана ушундай эле выбратты басып туруп кетсек да болот. Студент деген бизде ачпаган болчу. Открыть басабыз. Документти тандайбыз, кайсы түрүн. Документ Excel'дын мендеги варианты, эски вариант болсо жөн эле XLS болуш керек. Бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Конвертировать деген кнопканы басуу менен загрузканы кылат өзү биринчи. Загрузка бүткөн соң конвертация баштайт. Бул жерде бир нерсе айтып коюш керек. Бекерден файлды 5 файлга чейин кылат. Андан көп кылбай коет. Ошентсе дагы бизге ушул нерсеси деле өтө жакын жардам берет. Так, ушул эле түрү сохранить дейбиз мына. Quiz 26. Көрдүңүздөрбү? ODS-тин жыйынтыгын бизге мындай кылып, сонун кылып, бизге түшүнүктүү кылып которуп берди. ODS-тин жыйынтыгын түшүнүктүү кылып которуп берди. ODS-те ошо zipcrate документи, zipcrate үчүн. Биз zipcrate ODS-ке колдонобуз, ушунун документи. Дагы башка түрүн мен бул жерде да бир-эки файлдар күчүктөн экен. Так, распознание текст кылып PDF-ти көрөйлү. Выберите файл. Бизде PDF бар бекен, HTML. Бул жерде бар экен. Simple Sense. Открыть дейт. Анализ жүргүзүп жатат.